Бала бактылуу болсун десең, алгач өзүң бактылуу бол. Ата эне баланын биринчи жана күчтүү мектеби. Балдар сөзгө эмес, сиздин жашооңузга карап үйрөнүшөт. Бири-бириңиз менен кандай сүйлөшөсүздөр, талашты кантип чечесиз, кечирим сурайсызбы, ыраазычылык айта билесизби? Ата эненин мамилеси түз болсо, уул камкор болууну, кыз өз кадырын билүүнү үйрөнөт. Үйдө жылуулук болсо, балдар чоңойгондо ошол жылуулукту өз үйүнө алып кетет. Эгер дайыма уруштайман, таарыныч болсо, ошол эле абаны көчүрүп алышат. Биз көп учурда балдарыбыз бизден жакшы болсун дейбиз. Бирок алар күн сайын көргөнүбүзгө айланышат. Бүгүнкү жүрүм турумуз алардын эртеңки жашоосу. Ошондуктан өзүңөр каалагандай жашоону аларга өзүңөр көрсөтүңүздөр.